Мамиле куруу. Силер мамиле түзбөй эле эреже түзсөк каршылыкка кабылабыз деп кайталаганымдан тажап кеткен жоксуздар деп үмүттөнөм. Мамиле куруунун дагы бир принциби убакыт бөлүүгө даяр болуу. Балдарыбызга же башка адамдарга убакыт бөлө билсек, алар өздөрүн баалуу сезишет. Балдар үчүн сүйүү менен убакыт бирдей мааниге ээ экенин билчү белеңиз. Убакыт. Биз балага убакыт бөлүүгө даяр болсок, алар өздөрүн мен апама керекмин, мен атам үчүн баалуумун, менин мугалимим түшүнөт деп сезишет. Анан дагы айта кетчү нерсе бул. Качан сиздин балдарыңыз өзүнүн баалуулугун сезишкенде, алар сиз үчүн жанын бергенге даяр болушат. Балдар өздөрүнүн баалуулугун сезишкенде, алар мен ар дайым баардык ишке салымымды кошо алам деп ойлошот. Иса көптөгөн керемет иштер жасаган. Матай жазган жакшы кабарда ал оорлууларды айыктырып, жакшы кабар таратып жаткан, таштарды нанга айландырып жаткан учурда ызы чуу болуп жатканын укту. Ал тегерегин карап, аны карай келе жаткан ата-энелерди көрдү. Алар Машаяк менен бирге болуп, Машаяктан балдарына бат алалы деп келген ата-энелер эле. Алар байыркы литография башкача айтканда сүрөткө чөлдөшкөн. Жана алар Машаяктын кол жазмасын алалы дешкен. Бирок окуучулары аларды өткөрбөй жатышкан. Иса эмне деген эсиңердеби? Балдардын мага келүүсүнө тоскоолдук кылбагыла. Канча жолу? Балдарыма тоскоол болдум экен деген ой жүрөгүмдү сыздатат. Азыр эмес, келли. Мен чарчап жатам. Шонаны кое тур, бир жумадан кийин көрөлү. Мен аэропортко барышым керек, кети. Кайра үйгө келгенде сүйлөшөбүз. Мен балдарымды четке каккан сайын, сенден да маанилүүрөөк ишим бар дептирмин. Билесиңерби? Балким кээ бирөөңөр бул акылсыздык деп ойлоп жаткандырсыңар. Айрыкча энелер ошентсеңер керек. Мен өзүмдүн туура эмес кылып жатканымды байкачу эмесмин. Балким убагында атам же башка улуу адамдар мага башкача мамиле жасаганда, мага түшүнгөнгө оңой болмок. Бирок мен балдарыма жетиштүү убакыт бөлбөй жатканымды байкачу эмесмин. Ошол менин жүрөгүмдү абдан оорутат. Аялым баарын байкачу. Анан аялым мага келип, сүйүктүм, жүрсөң сүйлөшөлү деп чакырчу. Ах, мына ошондо баягы берген убадаларыңды эстегенге убакыт келип жеткенин түшүнөсүң. Ар дайым аялың ушинтип сүйлөгөндө бир нерсени көрөөрүңдү билесиң. Бирок сүйлөшөлү деп туруп сөздүн баарын ал сүйлөгөнүн эч түшүнбөйм. Ал кымбатым, сүйлөш керек деди. Сүйүктүм, балдарга жеткиликтүү убакыт бөлбөй жатасың. Сен алар менен убакыт өткөрбөй такыр алыстап кеттиң деди. Ошондо көзүм ачылганы силерге таң калыштуу көрүнүшү мүмкүн. Мен ал тууралуу эч ойлонбоптурмун. Бирок аялым туура айтты. Кийинки сессиялардын бирөөсүндө кантип аялым мага балдарыма туура убакыт бөлүүнү үйрөнүүгө жардам бергени тууралуу бөлүшөм.